кийин кайсы бир саясатчыларга, аткаминерлерге, чиновниктерге кылмыш иши козголобу, эгер козголсо кимдерге? Ким болбосун, мейли саясатчы болобу, аткаминер болобу, жөнөкөй адам болобу, жөнөкөй жаран болобу, бардыгына эгерде мамлекеттен уурдаган болсо, элге зыян келтирген болсо, сөзсүз түрдө иш козголуп, суракка чакырылып, уурдалгандын баарын 2 эсе, 3 эсе кылып мамлекетке кайтарып бериш керек. Талапкерлердин арасынан? Мен аны айта албайм. Талапкерлердин арасынан деле менин маалыматым боюнча бар болчу. Анан алар ушул суракка чакырылгандан коркуп, ушу талапкер болуп, 2 ай болсо дагы ушу мандат алып, ушу талапкер деген мандаттын аркасына жамынып, ушу 2 ай ушу шайлоодун учурунда мындай бир жоопко тартылбай калайын деген максатты көздөгөндөр дагы бар болчу. Урматтуу президент, бул жакта мен Турциянын улуттук маалымат агенттигинин өкүлү Анадолу Алиев Назет аты. Сизге бир суроо, сизди куттуктайм. Анан мындан кийин Боордош Кыргыз мамлекетинин мына Боордош Түркия мамлекети арасында мамиле кандай болот, кандай пландарыңыз бар, айтсаңыз болобу? Рахмат. Биз түрк тилдүү элдер бири-бирибиз менен мамилебиз жакшы. Менин маалыматым боюнча ошо түрк тилдүү мамлекеттердин уюму бар, Түрксой деген. Дайыма мамилебиз жакшы болуп келген. Мындан ары дагы Түркия менен мамилебиз бүгүнкү күндөн дагы жакшыртканга, өтө жогорку деңгээлге жеткиргенге биз болгончо аракетибизди жумшайбыз. Рахмат. Башка мамлекеттер менен дагы биз мамилебизди жакшыртабыз. Кошуна мамлекеттер менен биз жакын мамиледе болобуз. Анткени кыргыздарда жакшы сөз бар. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деп коет эмеспи? Анан албетте калган бардык мамлекеттер менен бирдей тең ата, анан 2 тараптуу кызыкчылык болсо бардык мамлекеттер менен бирдей мамиле түзөбүз. Рахмат кесиптештер. Параграф кезити Асел Токтогулова. Сизге бир суроо. Келген президенттин баары сот системасын реформа кылам деп келет, бирок жыйынтыгын баары көрүп жатабыз, эч кандай жыйынтык болбой жатканын. Сиз сот реформасынын кандай пландарыңыз бар? Сот системасын сөзсүз түрдө реформа кылабыз. Сот системасын 100% болбосо дагы биз 90-95% көз карандысыздык сот системасын түзгөнгө жетишибиз керек. Анткени дүйнөлүк практикада соттор көз каранды болсо, анда ал өлкөдө адилеттүүлүк, мыйзамдуулук жок болот да. Элдин наразычылыгы дагы 90% ушу сотторго наразычылыктан келип чыгат. Эгер эсиңиздерде болсо 2011-жылы мен депутат болуп турганда ушу сот реформалоо боюнча комитеттин төрагасы болчумун. Ошол мезгилде реформаны баштаганымда сот системасын көз карандысыз кылып түзөлү дегенде 100дөй адам беришип келип, ушул убакыттын өкмөттүн мүчөлөрү ошогон баягы сот системасынын реформа жүрүшүнө каршы кызыктар адамдар келип, ушул мени председатель комитеттен кетирип, анан бүгүнкү көз каранды сот системасын түзүп алышкан. Мыйзамдардын бардыгын кайрадан жазып, кайрадан башка мыйзам кабыл алып, ушундай бүгүнкү системаны түзгөн да. Ошол мезгилде менин күчүм жеткен эмес. Анда мен болгону жалгыз депутат болчумун. Бүтүндөй мамлекеттик машинага каршы тура алган эмесмин, күчүм жеткен эмес. Эми Кудай буйрса, бийлик башына келсем, мен сот системасын толук көз карандысыз системасына айлантып, мыйзамдарды ошолгон ылайыктап жазып, сот системасын өздөрүнүн колуна беребиз. Ошол эле мезгилде бирок элдин алдында, мамлекеттин алдында алар адилеттүү, мыйзамдуу чечимдерди кабыл алуусун көзөмөлгө алабыз. Здравствуйте. Лида Димашева, 24 Медиа. Скажите, если у вас уже определенные претенденты на какие-то должности, собираетесь ли вы кого-то из своих друзей, может быть, знакомых на эти должности, да, как бы сказать? И другой вопрос о том, вы сказали, что все будет да, в рамках закона и так далее и тому подобное. А если вдруг кого-то из ваших близких заподозрят в коррупции, намерены ли вы, скажем так, его тоже, да, привлекать к ответственности? Спасибо. Айдайым, мейли ким болбосун, мен оппоненттерим болобу же
жана башка адамдар болобу, Кыргызстандын жарандары. Саясий должносттар баягы президенттин указы менен же премьер-министрдин буйругу менен гана бекит. Калган бардык должносттар бүт баары конкурстук негизинде дайындалат да. Анан менин жакындарым болобу, бир туугандарым болобу, эгерде мындай коррупциялык иштерге аралашкан болсо, жанагындай бир мыйзамсыз иштерге аралашкан болсо, алар сөзсүз жазасын тартат. Мен аны бардык жакта айтып атамын, муну мен сөз менен эмес, иш менен далилдеп берем. Садыр мырза, биринчиден куттуктайбыз кийинчисинен. Анан өткөндө социалдык фонддун төрагасынын орун басары айтты, соцфонддо таптакыр акча жок калды депчи. Инфинден жардам сурайбыз депчи. Ошол жагын айтып, пенсионерлер эмне кылат? Андай ошол чечүү жолдору барбы азыр? Жакынкы кыштан чыкканга 1-2 ай болсо. Бизде соцфонд тараптан эмес, соцфонд тармагында эмес, экономикабызда, соцфонддо, энергетика системабызда сазга батып калып деп айтсак болот. Муну эч жашырбайбыз. Муну мен жасаган жокмун. Мына акыркы 30 жылдан бери келип бардык система сазга батып калды. Булар боюнча биз экономисттер менен, адистер менен, финансисттер менен олтуруп пландарды түзгөнбүз. Кудай буйрса, бул кризистен чыгабыз. Кейинки акыркы суроо. Медер Ахматов, репортер ТЖ. Когда вы были исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики, под амнистию попали ряд заключенных, никто не знает до сих пор, кого амнистировали. Можете прокомментировать? 230 адам ырайым алып чыккан, 38 адам, 38 бекен, ошону жаңылышпасам, жылдары кыскарган. Ал эч кимге жашыруу эмес. Сиздер запрос жасасаңыздар, бардыгын ачык беребиз. Бул 230 эле адам, бул негизи аз чыгып калды деп эсептейм. Анткени мен отурган түрмөдө эле 500дөн ашык адамдар баягындай бир майда чүйдө кылмыш менен 1000 адам болсо ошонун жарымы 50%. Майда чүйдө кылмыш менен же болбосо жанагындай подставить этип камап койгон, же болбосо баягы жөн күнөөсү жок адамдар отурган дагы фактылар бар. Алардын бардыгын биз ревизия кылып, комиссия түзүп, мындан ары дагы ошондой баягы адилетсиз камалган, мыйзамсыз камалган адамдарды чыгарабыз. Анан майда чүйдө кылмыштар менен отургандарды да чыгарышыбыз керек. Анткени бизге ал мамлекетибизге жакшылык алып келбейт. Анткени аларды биз багуу үчүн сиз экөөбүздүн чөнтөгүбүздөн күнүгө акча бөлүп берип турабыз. Бир адамга ушу 100 сомдун тегерегинде акча кетет түрмөгө. Аларды андан көрөкчө биз чыгарып жиберсек, баягындай ырайым берүү жолу мененби, же болбосо амнистия мененби чыгарып жиберсек, бизге ал пайда гана алып келет. Мамлекетке пайда болот биринчиден, бюджеттен акча кетпейт. Экинчиден ал барып өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакасын багат. Бир жерде ишке кирсе, андан салык төгөт. Тескерисинче мамлекетке пайда алып келет. Биз мындан ары айрыкча ушул журналисттер тармагы ушундай маселелерди экинчи жагын иликтеп, баягы иликтебей туруп, мындай бир жактуу паникага түшүп, же болбосо элдин ушул маанайын бурганды токтотушубуз керек. Экинчи жагын дагы толук изилдеш керек. Пайдабы же зыянбы? Эгерде зыян боло турган болсо, анда көтөрүп чыксаңыздар жакшы болот. Ал жеке эле мага эмес, журналисттерге эмес, элге, мамлекетке пайдасын тийгизет. Экономикалык комиссия боюнча ошол матраимовна сиз өзүңүз каматпай акча төлөсүңөр. Андан кийин дагы ошондой сыяктуу шектүүлөргө өзүңүз кийлигишип каматпай акчасын аласызбы же мындан кийин толтурган коргойлгондарына бересизби? Менин кийлигишкенге акым жок. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Ким болбосун, экономикалык амнистияга туш келсе, ошол мыйзамдын негизинде болот. Урматтуу кесиптештер, бири-бирибизди сыйлайлык, башка экономикаларга да сөз жетпей калды. Сиздер 2-3 суроо берип атабыз. Саясатчылар жок, саясатчылар негизи саясатчылар дегендин арасында жок да негизичи, жалаң карапайым элдин балдары. Рахмат кесиптештер.